Ана министрдин үстүнөн болуп жаткан ушул окуялардын көпчүлүгү чындыкка дал келет деп айтып атасыздар да, ошол учурда жакын эле жетүүбүздө болгон пара алуу боюнча. Азыр айтат азыр. Кандай комментарий берет экенсиз? Азамат берсин. Мен Жумакеев Азамат Бердалевич, юридикалык бөлүм башчысымын, Саламат сактоо министрлигинин. Бул эми болгон окуя чын-чынына келгенде биз борбордук аппаратка чоң шек келтирди. Биздин баарыбыздын мүчөлөрдө отургандар башынан абдан чоң күнөөлүү адамдардай болуп өз сезип отурабыз. Бул моралдык тараптан дагы абдан туура эмес нерсе болду. Экинчисин айтып кетсек, бул маселесинде мен баягы кагаздардын башынан карап көрүп чыктык. Эми айткан сөздөрдүн башынан уйкаш келбей атат да, мындай жумшак айткандачы. Бир сүйлөгөн сөзү менен экинчи сүйлөгөн сөзү Алымкай Сабырдиновичтики уйкаш келбей атат да, бири-бирине тең. Эми буйругу турат. Кеңешчи деген буйругу турат. Анан кийин болгон нерсесинде деген бир ай мурун жумуштан кетип калды дегенде биз азыр комментарий эчтеке бере албайбыз, анткени себеби турган буйрукту эч ким жокко чыгара албайт. Мынакей жерде биздин управление кадров начальниктер да отурат, баштан отурат да. Бул бир нерсеси да. Экинчисин жалпысын айтып кетсек, биздин мына борбордук аппаратта чын-чынына келгенде моралдык климат абдан оор болуп калды. Мисалы үчүн айтып кетсек, ушул эле жерден мен Алымкай Сабырдинович экөөбүздүн мамилебиз бузулган себеби ушул Исманкуловдун центринин айынан болгон. Мен ал кишиге кирип туруп айткам, Алымкай Сабырдинович, бул биздин мекеме эмес, бул имарат да биздики эмес. Ал имаратты деген мэрия сот көрүш керек, мэрия чечиш керек. Биз кат гана жибере алабыз деп. Мен катын даярдап берип туруп киргизгенбиз. Ал деген ошону суранып, ошону бошотуп бергиле, бизге деген ошол больницага деген имарат керек деген маселени коюп, мыйзам түрүндө киргизилген. Бирок андан кийинки болгон окуянын башында силер баарыңар көрдүңөр эмне болгонун баштагычы. Анан бул мыйзамдан чыгып кеткен нерсени айтсак, сен жумуштан кет деди. Хорошо деп мен больничныйда жүрдүм. Андан кийин ооруганга байланыштуу акча каражат керектүү болгондугуна байланыштуу мен отпускка арыз жазып чыгып кеткем. Анан мына азыркы күнү бул жерде деле отурат, Айнура Бектурганова да отурат. Ар бирөөбүздү чабыштырып бүтүрүп да, бүт барыштагычы. Сенин ордуңа мынакей менин алдымда иштегендер деген артыңарда отурат. Үсөнө Барчина деген менин алдымда иштеген главный специалист бар. Аны алып барып, сен юр отделдин башчысы болосуң дейт. Анан бөлөк чакырып, сен башчысы болосуң деп отуруп, биздин моралдык климат уже жокко чыкты. Ал жерде мыйзам чеги бар, ал конкурс өтөт деген маселени бул карабайт экен да бул кишичи. Мен коем дедим, коем. Алам дедим, алам. Мыйзам каяка кеткенин биз деле түшүнбөй калдык да. Мына бүт башты деген азыркы учурда абал ошондой да. Жаса дейт. Жаса дейт. Мыйзам бузулуп атат деген сөздү көбүнө укпай атат да. Сөздүн ачыгы ошол болуп атат. Эми чын-чынына келгенден кийин мындай министр болуп иштегениге мындай моралдык жагынан дагы укугу да жок болуш керек дейм да. Болду. Мына борбордук аппарат делечи, биз уят болбой эле чыкпайбыз мындайга деп. Бүт барыс ушунча чыдап келдик. Кой. Баягы орустарда жакшы сөз бар, ссор из избы не выносят депчи. Аберибизди сактайлы, ичибизде эле калсын, ушу менен токтотолу, ушу менен коелу деп болушунча аракет жасадык, но мына бүт баштын сыртка чыкты, маалымат каражаттардын башында эмне деген гана сөздөрдүн башы жазылган жок. Анан аркасынан биз чыгууга неме болуп калдык да, дуушар болуп калдык. Ошол менен айтчу сөзүм ошол. Анан дагы бир суроо пара алуу боюнча пикириңиздер кандай болуп атат? Министр өз дагы комментарий берди. Негизи жана майрамдык иш-чара үчүн чогултулган акча деп атат, жетүүбүздүн маселе боюнча. Анан бирок акчанын 13 күнү кармашып атат да, майрам өтүп бүткөндөн кийин. Если майрамга чогултулган акча болсо, эмне үчүн ошондо ал кетет да майрамдык иш-чарага? А бирок Ал боюнча кечиресиз мен жооп берип коеюнчу. Ал боюнча биз азыр так маалыматты бере албайбыз. Анткени себеби ал жерге барсконго бул жерден отурган зам министрлер эч кимиз да барган эмес. Бул жерде отурган управлениянын башчыларынын бирөөсү да барган эмеспиз да. Биз аны билбейбиз. Аны тергөө органдары өзү иликтеш керек. Кандай болгонун, эмне болгонун биз комментарий да бере албайбыз. Биз просто силердей болун деп биз дагы маалымат каражаттарынан уктук.